Денебиз сыяктуу эле биздин жан дүйнөбүз да мээбиз да чарчайт. Аларга дагы эс алуу берүү керек. Өзгөчө акыркы учурдагы шаарыбыздагы смогтон агрессивдүү стресс абалында көбүрөөк көрүп жатам. Мен аларды дал ушундай жерге эс алууга чакырмакмын. Бул жерде сиздин жан дүйнөңүз дагы мээңиз дагы эс алат. Жана бир өзүңүзгө сонун эмоцияларды алып кетесиз. Биз азыр сиздер менен чогуу арт студиясында мастер менен чогуу бир сонун шедевр жаратабыз. Лайды чопон кайсыл жактан аласыз? Бардык эле жердики туура келбейт деп айтат го? Негизи бул чополайы бизге Ивановка деген айылдан келет. Чүйгө эле тиешелүү бир аймак. Ошол жактын кызыл чопосу Кыргызстанда аябай белгилүү чополордон. Башка дагы жерлерде бар, мисалы Майлы суу деген жакта дагы кызыл чопо бар экен, бирок алардан өзгөчөсү бул Ивановканын чопосунда составында май көп дейт да. Анан ал бизге ушул абалда лай болуп даярдалып келинет. Бирок бунун ичинде деген азыр аба бар да. Ошол абаны бир аз да болсо чыгарыш үчүн биз буну ыйлеп алышыбыз керек, жакшылап. Эгер аба калып кетсе, жарылып кетиши же сынып кетиши мүмкүн, Ооба, эгер ичинде аба калып калса, биз бир буюм жаратышыбыз мүмкүн. Ал бул жакта 2 жума аралыгында кургай берет. Биз кургагандан кийин биз буну мешке алып барып бышырып келебиз да. Ошол мешке киргенде, мисалы 1300 градустагы ысыктыкта бышат да. 800 градустан 1300 градустагы ысыктыкта бышат. Жана ошондой эле 6 сааттан 12 саатка чейинки убакыттыкта. Мисалы, ошол учурда эгер ичинде воздух аба калып кала турган болсо, 1300 градуста ичинде реакция жүрөт дагы, жана калып калган абалар сыртка чыгыштын амалын кылганда бул кандай буюм жасабайли, ичинде аба калып калса сынып калат да, башкача айтканда. Демек, жакшылап ыйлап алыш керек, Өзүңүздөр көргөндөй эле биз чополайыбызды иштөөгө даярдап алдык. Студиябызда көрүп аткан идеальный болгон, ровный болгон формадагы идиштердин, мисалы вазалардын, кружкалардын бардыгы ушул гончарный круг деп коебуз, бул машинканын атына ушул кругтун үстүндө жасалат да. Бунун дагы сыртынан көрүнгөндө процесс аябай жеңил көрүнөт, бирок ар бир этаптарда маани берилүүчү жерлери бар да. Ошол жерди азыр сиз менен биргеликте көрүүчүлөрүбүзгө түшүндүрүп, жасап көрсөтүп беребиз. Бул темирге лайдын жармашышы бир аз кыйыныраак да. Канчалык катуу турсак деле лайга жакшы жармашпайт да. Ошол үчүн жакшы жармаштырып алыш үчүн лайдын өзүнөн эле бир аз үзүп алып туруп, буну орусча айтканда связка катары же болбосо клей катары колдонобуз. Мисалы буну колубуз менен жайышыбыз керек да. Эми болсо лайга жакшы жармашат да. Бул эң биринчи жана маанилүү этап. Анткени эгер бул лайыбыз темирге жакшы жармашпай кала турган болсо, биз бир канча этаптардан кийин лайга аябай басым жасап, мындай кармап кызабыз да. Ошол учурларда биз лайды темирден чыгарып алышыбыз мүмкүн, же өзү айланбай калышы мүмкүн, мисалы могул сыяктуучу. Карасаңыз, ушул сыяктуу бир учурлар болуп калышы мүмкүн да. Эгер андай учур болуп турган болсо, биз жасалып аткан буюмду андан ары уланта албайбыз. Кайра башынан баштап, бул дискибизди тазалап, кайра кургатып туруп, анан кайрадан жаңыдан башташыбыз керек болуп калат да. Ошол үчүн бул маанилүү этаптардан болуп эсептелинет. Азыр бул лайды алып туруп урушубуз керек. Жай эмес. Алып туруп эле каттуураак урганга аракет кыласыз. Мен сизге берейин, сиз уруп көрүңүз, И кой бербешим керек, Ооба, мындай таштап коюп коюңуз. Үстүнөн эле чагыңыз. Ооба, жакшы. Аябай сонун. Бир аз түзүлүп алабыз. Негизи бир буюмду жасаганга канча убакыт кетет сизде? Негизи аябай жакшы үйрөнгөн мастерлер буну бир 5 мүнөткө жеткизбей эле 4-5 мүнөттө жасап койсо болот. Бирок азыр биз аябай токтолуп, ар бир этапка токтолуп, жасап көрсөтүп, этаптарын түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Ага бир аз убакыт көбүрөөк кетип калышы мүмкүн. Биз азыр эмне жасайбыз? Ваза жазайлыбы? Негизи биринчи жасаган адамга эмне сунуштамаксыз, эмнеден башташ керек? Негизи ар бир адамдын фантазиясы, ар бир адам ой жүгүртүүсү ар башка. Келгендер, кээ бирлер ваза жасагысы келет, кээ бирлер мисалы. Ваза деле жеңил.
негизи бир этаптар бар. Эң кыйын этапка келгенде мен дагы айтып коем, бунун дуалдарын көтөрүш бир аз кыйын. Бул чопол айы сууну аябай жакшы көрөт да. Чопо менен иштеп атканда деген колубуз дайыма суу болуп турушу керек. Колубузду суулап, жөн эле эң биринчисинде лайды сезинип көрөбүз, алака менен кармап. Бир буюм жаратыш үчүн бул колубузду койгондо 1% болсо дагы колубузду түртүп турган бир жери болбош керек да. Аябай түп-түз айланыш керек. Ал үчүн мындай лайыбызды кыссак эле аябай түз кызышыбыз керек. Бир кысканда эле бул өйдөгө көтөрүлө баштайт да. Кайра түшүрүү ыкмалары менен биз ичинде калып калган абаларды чыгарып салсак болот да. Ровный кармашыбыз керек түшүп баратканда. Карасаңыз, бир көтөрүп түшүргөндө эле биз ушундай абалга келтире алдык лайыбызды. Сиз дагы аракет кылып көрүңүз. Лайды кыссаңыз эле өйдөнгөздөй көтөрүлөт. Анан сиз ушул процесстин пайдалуу жактарын дагы айтып берсеңиз, адамга канчалык пайдалуу? Көпчүлүк айтат, аябай нерв клеткалары эс алдырат депчи. Негизи бирибиз билсек, бирибиз билбейбиз. Арт-терапия деген бир термин бар. Арт бул искусство, чыгармачылык болсо, терапия деген бул дарылоо да, айыктыруу деген мааниде. Башкача айтканда, көркөм айыктыруу, көркөм дарылоо деген түшүнүктү берет арт-терапия деген. Ошол арт-терапиянын ичинде бул гончарное искусство, карапачылык кыргызча айтканда, ошол дагы маанилүү бир орду бар. Анткени бул менен иштеп атканда адам чындыгында эс алат. Бир нерсе жазып атат, мисалы, жасап жаткан буюмуна эле концентрация коюп, фокусту коюп, сырттагы болуп аткан көйгөйлөрдүн баардыгын унутуп туруп, бул жерге келгенде бир проблема бар, сизде дагы бир проблема, менде дагы бир көйгөй. Биздин максат азыркы учурда бир буюм жаратыш керек да. Бизде башка көйгөй жок бул жерде. Анткени калганы кааласаң да, каалабасаң да унутулуп калат да. Ошол жери бар. Анткени бул аябай кылдаттык менен концентрацияны коюп иштесек, биз бир буюм жарата албай калышыбыз мүмкүн да. Жана ошондой эле бул өздүк баа дейбиз го, орусча айтканда самооценка, ошону дагы көтөрөт. Мисалы, сиз келдиңиз, бир буюм өзүңүз жаратасыз, өзүңүз жасап көрөсүз. Өзүңүздүн колуңуздан жаралган бир буюмду көрүү чындыгында бир башкача эмоцияларды тартуулайт да бизге. Өзүнө ишенимдүүлүктү арттырат. Мисалы, чын эле мен жаздымбы, мен ушундай нерсени жасай алдымбы деген сыяктуу суроолор жаралып, сразу эле ошол моментте өзүңүздү бир бийигирээк сезип каласыз да. Негизи Шопарт эмоциясында жаш чектөө жок. Бизге келген кардарлар 2 жаштан 70 жашка чейинки келген кардарларыбыз болду. Жасай албаса дагы ушул процессти сезинип көргүсү келет. Мисалы, жөн эле лайды кармап, бул дагы аябай адамга бир сабырдуулукту, тынчтандырууну мындай адамга бере алат да. Буну кармап атканда аябай адам башкача бир эмоцияларды сезинет. Көчөнүн мастерлер дагы, карапачылар дагы аябай сабырдуу келишет экен, Анткени мындай бир аз нервный болсо же шашкалак болсо, андай кишилер бул жерде иштей албайт. Негизи бул карапачылык өнөрүн биздин Кыргызстанда академияда, көркөм өнөр сүрөт академиясында 5 жылдык программадагы факультеттери бар. Ошол жакта окушуп келишет, 5 жыл окушуп келишет. Биз болсо, досум Эрмек экөөбүз бул жакта ачкандан кийин анан үйрөнүп, азыркы учурда мастер болуп калдык. Негизи адамдын жөндөмүнө, шыктуулугуна жараша болот экен бул кесип дагы. Үйрөнөм деген адам бир 4-5 жолу отурса, өзү дагы издениш керек экен, бирок этаптарын, кайсыл жерде кандай ыкмаларды колдонуш керек, ошонун баардыгын изилдесе, бир адам бир 3 жолу, 4 жолу отургандан кийин, эгер жөндөм болсо, үйрөнүп кете алат турган кесип экен да. Учурда жана эң көп дегенде канча киши келет күндө? Негизи бул бизнесте стабильность жок. Кээ бир учурларда 20 адамга чейин келген учурлар болду. Кээ бир учурда келбей калган учурлар болду. Мисалы, эң башында биз ачтык
ачкандан кийин почти бир жума бизде кардар болгон жок да. Бизге ар кандай ойлор кетти. Биздин ойлодук, биздин аудиторияга бул өтпөйт окшойт, кызыксыз окшойт деген ойлор келди бир жума ичинде. Бирок бир жумадан кийин аябай рекламага маани бердик, маркетингге маани бердик. Ошондон улам анан байма-бай клиенттерибиз келе баштады. Асты жогоруда айткандай эле 20га чейин келди. Ал күндөрү биз аябай сүйүнгөн учурлар болду. Бирок келбеген учурлар да болуп калат, Ошондо бул жакта стабильность жок да, туруктуулук жок. Ортосун борборун таап алдык. Борборун тапканда жогоруда айттык го, лай аябай түп-түз бир абалда айланыш керек. 1% болсо дагы, 5% болсо дагы бир кандай десек, кыйшык абал болбош керек да. Азыр бул аябай ровный болуп атат. Кийинки этапка өтөрсөң болот. Ал болсо ортосун оюу деп аталат. Мисалы, 2 бармактын жардамы менен ылдыйды көздөй ачып алышыбыз керек да. Мындан ары бир эле сөмөйдүн жардамы менен эң борборунан, эң центринен ылдыйды көздөй оюшубуз керек. Бул жерде дагы аябай сезимтал болушубуз керек. Мындай калыңдыкты сезе билиш керек. Анткени бизде учурлар болду, келген конокторубузга айтабыз. Бул ылдыйды көздөй оюлуп баштаганда эң түйүндө калыңдык 1 сантиметрге жакын бир калыңдык болушу керек да. Ошол үчүн ушул жерде калыңдыкты биз сезинип, түйүнү 1 сантиметр примерно калганга чейин оюшубуз керек да. Азыр оюп алдык. Ушул жерден сиз дагы жардам берсеңиз болот. Мисалы мындай, бул ушул эле сөмөйдүн жардамы артка тартабыз, өзүбүздү көздөй тартсак эле мындай болуп чоңойот да бул жер. Көрдүңүзбү? Сиз дагы тартып көрсөңүз болот. Көрдүңүз. Анан бул лайдын пайдалуу жактары бизде косметологияда да колдонулат экен, Кийинки процесс болсо, карапачылык өнөрүндөгү эң кыйын бир этап десек болот. Кийинки этабыбыз. Бунун дуалдарын көтөрүү чындыгында кыйын. Анткени эгер буга чейинки этаптарда биз сууну көп колдонуп салган болсок, мисалы, лайыбыз жумшарып кеткен болот кээде, кээ бир учурларда. Бул дуалын көтөрүп атканда аябай лай жумшак болсо, өзүн көтөрө албай турган абалга чейин жумшарып кетет да. Анан ошол учурда деформация болуп, кулап, бузулуп кетет да. Азыр боюн көтөргөнгө аракет кылабыз. Ушул жер бизге дагы кыйынлык жаратат. Жана ошондой эле келген кардарлар дагы ушул этапта көбүнчө кыйналышат да. Анткени бул жерде буга чейинки жерге көп деле концентрация, көп деле фокус кереги жок болчу, бирок ушул жерде баардык проблеманы сөзсүз унутушубуз керек да. Анткени бул жерде, бул этапта бузуп алуу ыктымалдуулук эң жогорку жер да. Азыр бул дуалын көтөргөнгө аракет кылабыз. Көтөргөндө биз көбүнчө ар бир мастердин өзүнүн ар кандай ыкмалары бар. Мага бул удобный болгон үчүн мен мисалы могул 3 манжа менен, жана ошондой эле могул 2 манжа менен иштейм. Бир аз лайды кызып туруп, өтө жай ылдамдыкта өйдөнү көздөй көтөрүшүбүз керек лайды. Ушул жерде аябай аккуратный иштешибиз керек. Сиз дагы байкап көрөсүзбү? Жок. Жана даяр болгондон кийин дагы ушул жерине келгенде бузулуп кетиши мүмкүн, Ооба. Келген коноктордун бир канча десек 50%-тен 50%дан көп, бир 70 десек туура болот окшойт. 70% келген коноктор ушул жерден кыйналып, мисалы бизде программа деген бир буюмду мастер менен чогуу жасашат. Ал эми экинчи буюмга биз өзүнчө дагы чопол айын беребиз. Ал менен өздөрү жасап көрүшөт да. Ошол учурда экинчи буюмдан бир буюм жараткандар өтө аз. Анткени ушул процессте көбүнчө кулап калат да. Алардын чилегенде барында. Дагы бир аз көтөрсөк болот. Анткени жасалган буюм өтө калың дагы болбош керек. Өтө дагы жука болбош керек. Анткени эгер калың болуп калса, бул кургоо процессинде жарака кетип, сынып калышы мүмкүн. Эгер жука болуп кала турган болсо, мисалы, бул жерде кургайт, кургагандан кийин биз буну мастерскойго алып барып бышырып келебиз да. Ошол учурда
нары бери ташып аткан учурда сынып калышы мүмкүн да. Анан бул буюмду азыркы жасалган жерин бузуп алуу бир секундда жетет да, бузуп алыш үчүнчү. Кайсы форма бериш оңой деп аттыңыз эле го. Ошол суроого жооп кылып, азыр карасаңыз бул лай аябай ийкемдүү лай да. Кайсыл жака көбүрөөк басым жасалса, ошол жака бул форма ала берет. Карасаңыз, мындай кылып лайды жаап деле койсок болот. Кайра ачыш дагы оңой. Мисалы, мындай эле ачып койсок, бул ачылып калат. Көрдүңүзбү? Аябай оңой көрүнөт. Сиз кармап көрсөңүз болот. Кээ бир кардарларыбыз кармап көрүңүз, сразу эле барып мындай бир кармаганда эле бузулуп калат да мындай. Буга аябай кылдаттык мамиле кылыш керек, аябай назик болуш керек бул жерде иштеп атканда. Анан сабырдуу болуш керек адам. Көбүнчө эң башкысы сабырдуу болуш керек. Торшут алабыз. Торшуткандан кийин бул сыртына кооздоп жакшы каалаган сөзүңүздү же болбосо сүрөтүңүздү, каалаган нерсеңизди жазып койсоңуз болот. Жазылгандан кийин ошол 2 жума аралыгында бул комнаталык температурада кургайт. Кургагандан кийин биз буну мастерскойго алып барып печкага бышырып келебиз. Бул бышырыш үчүн 6 сааттан 12 саатка чейинки убакыт кетет экен да. Так. Мына ушинтип өзүбүз даярдап, өзүбүздүн колубуздан анан ошол инсандын атын жазып же бүгүнкү датаны жазып бирөөгө белекке берсек, бул эң идеалдуу белек болот деп ойлойм. Анткени колдо жасалган буюм, колдон жасап бирөөгө белек берсеңиз дагы аябай сүйүнөт. Өлүм чыккан ар бир лайды карап туруш өзүнчө бир башкача сезимдер тартуулайт да. Мисалы, үстүн тазалоодо эле билинбегени менен келген конокторго кызык көрүнөт экен, антистресс деп коебуз. Кээ бирлер жөн эле лайларды кармап мындай үндөрдү чыгарып карасаңыз, мындан бир башкача үндөр чыгат да. Ушул үндөргө эле аябай сүйүнүшөт да. Деген лактайм болсо, башка ар кандай түстөрдү берсем болобу? Азыр эле ушул абалында деле красitsек боесок болот. Атайын керамиканын өзүнүн краскасы бар, ангоп деп аталат. Анан бул лайдын дагы, ал красканын дагы өзгөчөлүгү термостойкий дейбиз го, мындай ысыкка чыдамдуу да. Бул бышырып алабыз, кадимкидей эле 12 саатка чейин бышат. Бышырылгандан кийин глазур дегенибиз биз айнектен эле бир суюк абалы да, өзүбүз билген эле айнектин суюк абалы. Ошого краситетип туруп, анан кайра бул печкага кирет. Печкага киргенде жана суюктук эзилет, ичиндеги элементтер эзилет дагы, ошол айнек болуп каткылат да. Ошондо анан лактаган болобуз. Биздин буюм даяр болуп калды. Эми эң акыркы этап буну биз бир аз да болсо торшутуп алышыбыз керек. Анткени биз эки оозтон эле колубузду суулап кечке кармалаган үчүн лайыбыз жумшарып да кетти. Мисалы, азыркы учурда деле ушул процессти кылышыбыз керек. Бул өзү билген эле газ. Бул сүрөткө, видеого тартканда да аябай жакшы чыгат. Мисалы, мындай түз эле кармасак, көк эле от чыгып турат. Бирок биз мындай кылып сүрөткө көрөк түшөбүз да. Бул бир аны сүрөткө түшүш үчүн эмес, албетте буну бир аз торсутуп, бир аз каттуураак абалга келтириш үчүн колдонобуз. Сырты ыш болуп калды, мындай карараак болуп, өзүнүн түсүн алмаштырып, бирок бул эч кандай коркунуч жаратпайт. Анткени бул 1300 градуска киргенде бул ыштын түсү калбайт да. Өзүңүздөр көргөндөй эле биздин буюм даяр болуп калды. Эми бул эң акыркы процесс, буну кесип алыш керек да. Кесиш үчүн биз ушул тростун жардамы менен кессек болот. Өзү бата тургандай эле кыскалыкта бекемирээк кармап туруп, эң түйүнөн биз кесишибиз керек. Темирден ажыратып алабыз, Темирден ажыратыш үчүн ушул тросту колдонобуз. Эми алакан менен кармашыбыз керек. Аккуратно кармап туруп, оппа. Эми өзүңүздүн каалаган нерсеңизди жазып, же болбосо жакшы көргөн цитатаңыз болобу, жакшы көргөн сөзүңүз болобу, ошолорду мындай жазып туруп, бул идишти көргөндө ушул күндү жакшы эмоцияларды эстейт тургандай бир элес калтырган жакшы сүрөттөрдү да тартып койсоңуз болот, жазуу дагы жазып койсоңуз болот.
өзүңүзгө эстеликке калтырып койсоңуз болот же жакын бир инсаныңызга белекке берсеңиз болот. Ушундай кооз буюмдарды кардарлар келип жасалышат экен. Өзгөчө өзүңүздүн колуңуздан мына ушундай сонун бир кандайдыр бир буюм жасалса, бул чын эле сизге чоң бир ишенимдүүлүк, анан өзгөчө эмоциялар тартуулайт экен. Анан дагы жаш балдарды дем алуу күндөрү, эс алуу күндөрдү телефондон бир аз алаксытып, ушундай жактарга алып келсеңиз, өзүнө бир ишенимдүүлүк алат, көптөгөн эмоцияларды алат жана жакшы бир өнөр үйрөнөт. Бул жактан ушундай түстөрдү берип, андан соң бышырып, 2 аптадан кийин келип, өзүңүздүн жасаган буюмуңузду алып барып, эстеликке сактап койсоңуз же бир жакын инсаныңызга береке берсеңиз болот. Анан бул жакка мен байкашымча көпчүлүгү өздөрүнүн жакшы көргөн инсандарын, кыз-жигиттерди көп байкап калдым, келишип, чогуу фотосессия кылышып, анан чогуу бир буюмдар жасашып кетишет экен. Бул дагы бир сонун көрүнүш. Сиз дагы жакын инсандарыңызды, үй бүлөңүздү, досторуңузду, курбуларыңызды же сүйүктүүңүздү алып келсеңиз сонун болот экен.